Урматтуу достор, биз азыр Баткен жергесиндебиз. Баткен жергесин билесиздер. Мындан 2-3 жыл мурда аябай согуш болуп, аябай элдерибиз эвакуацияланып, бир канча машакаттар жаратылган. Бирок бүгүнкү күндө чек араларыбызда такталып, бардыгы уже биздин элибиз дагы тынч, коңшулаш Тажикстан эли дагы тынчтыкта уже бекапар жашап жаткан учуру. Ал эми ошол жерде дароо реакция кылып, мына кыргыз күч түзүмдөрү дароо ошол аймагыбызды бекемдеп тосуп атканы биз үчүн аябай чоң бир кубанычтуу бар. Албетте бул учурду биз кош калбастан колдоп кетели деген ниетте Баткен жергесине келип, азыр аскерлерге өзүбүздүн шириндиктерибиз менен, суусундуктар менен бөлүшүп кеттик. Азаматтар, аскер кызматкерлери, күч түзүмдөрү биз сиздер менен мыктысыздар. Kuraldı kolgo karmap, altımdı beken saktap, kaytaram küntün çegara. Karegim sensin bekenim, kayratı güçtü jigitmin. Düşmanın yolun tosup, dostuka kolun sozup, can dilin menen berildin. Düşmanın yolun tosup, dostuka kolun sozup, can dilim menen berildi. Aytulu kırgız elini, aybatı güçlü ekeni. Çekten dağı beken bolup, jokerin tursa korup, düşmanın tursun sesteni. Çekten dağı beken bolup, jokerin tursa korup, düşmanın tursun sesteni. Bayırtan kırgız elinde, elçigit eldin çetinde. Şöbetinde elin korgup, düşmanın yolun torup, saktaşkan eken kezinde. Айтсаң, бөлүшсөң көйөк дейт го. Ошондуктан андай бул бир аз да болсо жакшылык. Ал эми жакшылыкты бирөө айтып берет, бирөө айтпай берет, экөө тең бирок жакшылык. Биз чакырып кетирем, ошол жалпы Кыргызстандын элин, ошол биздин күч түзүмдөрдү колдоп, бул жака келе алган, келип болбосо, келе албаса, жакшы сөз менен же дуа тилеги менен жакшы кабыл көрсөтүп айтып турса, буюрса чек арабыз толугу менен тосулуп, бекемделип, кыргыз элибизде деги эле дүйнө жүзүндө тынчтык болсун деген тилектебиз. Баарыңыздарга рахмат. Мүмкүнчүлүгү барлар бул жака келип, өзүңүздөрдүн көмөгүңүздү көрсөткөнгө аябай сонун болду. Биздин аскер кызматкерлери бүгүнкү күндө 50-ден жогорку ысыктыкта иштешип атат. Чак түштү, аябай бул жерде тоолуу жерде күн ысык болот. Ошого карабастан мээнет кылып биздин эртеңки келечегибиз үчүн. Аларга албетте көмөк көрсөтүшүбүз керек.